Негизи дүйнөлүк системада ошол бир жерде илим деп аталат, бизде табияттануу деп атады. Бул физика предметинин материалдары, химия, биология 3 предметтин материалдары бир китепке кирилип калган да, бул интеграциялуу окутуп калган. Биз Сингапурдан алган китептерде да ошондой, бирок бир өзгөчөлүгү бар. Ошол китептин ичинде бир өзүнчө бөлүк менен физиканын материалдары турат, экинчи бөлүк менен химиянын материалдары турат, анан үчүнчү бөлүк менен биологиянын материалдары турат. Мунун эмне зарылчылыгы бар эле дегенде, бул жерде мурда бизде ошол эле предметтердин ортосундагы байланыш жок болуп кеткен да. Ал тургай бир эле атом деген тема химияда башка класста, физикада башка класста окутуп калган. Ушуга чейин жетип калганбыз да. А бул жаңы системада ошол мисалы атом деген тема бардык физикада да, химияда дагы бир мезгилде ошол бир эле класста окутулат. Ошондой багытта предметтердин ортосунда байланышты интеграцияны кабыл алуу түрүндө мындай кабыл алынган чечим болчу да. Бул жерде албетте анча-мынча кыйынчылык болот. Бирок китептин өзүндө баягы материалдар өзүнчө турган үчүн ошол эле физик да сабак өтөт, биолог да сабак өтөт, химик дагы өзүнүн материалын өтөт.